Электрондук акчанын доорунда адам акчасын капчыгында эмес картада сактайт. Бирок банктык картада же смартфонго электрондук капчык орнотулган болсо деле айрымдар мээнет менен тапкан акчасын алдамчыларга алдырып жиберген учурлар жок эмес. Алдамчылар колдонгон схема телефондогу эсепке акча чегерилгени тууралуу СМС келип, андан кийин белгисиз адам чалып, ката которулган акчаны кайтарып берүүнү суранат. Тигил же бул себептерден улам чабуулчулар пин-кодду же банк картасынын коопсуздук кодун сураган жагдайда болууда. Улуттук банктын адистери буга эч кандай жол бербөө керектигин эскертүүдө. Ал кызматкердин аты жөнүн, толук аты жөнүн, ээлеген кызматын жана кайсы башкармалыкта иштегенин тактап туруп, замат эле өзүңүздүн банкыңызга чалып, эмне үчүн банктын кызматкерлери сиздин персоналдык маалыматты сурап жатканын тактооңуз зарыл. Бул учурда Улуттук банк биринчи кезекте кимдир бирөөгө акча которуудан мурда эсебиңиздин абалын текшерип, онлайн банктык көчүрмөгө заказ кылууну жана банкка чалууну сунуштайт. Картаны аларда, ар дайым картаны аларда банкка келип картаны аласыз. Ошондо банктын кызматкерлерине банкоматты кантип колдонуу ыкмасын көрсөтүп берүү суранычы менен кайрылсаңыз, банктын кызматкерлери ар дайым силерге жардам берет. Башка бирөөлөрдүн акчасынын артынан түшкөндөр акчаны чыгарып кетүү максатында эң татаал ыкмаларды колдонушат. Улуттук банк жарандарга алдамчылык менен жүргүзүлгөн операцияларды алдын алуу боюнча сунуштарды берди. Биринчи, телефон аркылуу картаңыздын номерин жана пин-кодун эч качан бирөөгө бербеңиз. Банк кызматкерлери эч качан мындай маалыматты сурашпайт. Сизди алардын системасынан табуу үчүн аларга толук аты жөнүңүздү билүү жетиштүү. Банк кызматкери эч качан сизге телефон чалып, картаңыздын реквизиттерин сурабайт. Банкоматтан акча алууда эч качан бейтааныш адамдарга жардам сурап кайрылбаңыз. Эгер сиз аны колдоно элек болсоңуз, картаны алууда жардам алуу үчүн банк кызматкерлерине кайрылсаңыз оң. Бирок бул учурда да пин-кодду киргизүүдө зарыл болсо терүү панелин колуңуз менен жаап коюңуз. Картаңыздын номерин, пин-кодуңузду, картаңыздын жарактуулук мөөнөтүн, ошондой эле коддорун эч кимге, анын ичинде туугандарыңызга, банк кызматкерлерине, укук коргоо органдарына, кесиптештериңизге да айтпаңыз. Эч кимге бул маалыматты сизден башка эч ким билбеши керек. Расмий сайттарды гана колдонуңуз. Текшерилбеген шилтемелерге эч качан кирбеңиз. Айрыкча жеке маалыматтарды жана картаңыздын маалыматтарын ал жерге киргизбеңиз. Эгерде сиздин картаңыз уурдалып же жоголсо, банкомат алып койсо же башка кыйынчылыкка кабылсаңыз, дароо банкыңызга чалыңыз. Ар дайым транзакцияларыңызды банктык көчүрмөңүз менен текшериңиз. Эгерде сиз жүргүзбөгөн транзакцияны тапсаңыз, анда тез арада банкка билдирүү же кырдаалды жөнгө салуу өтүнүчү менен кайрылыңыз. Электрондук капчыктарды колдонууда да сактык чараларын көрүңүз. Биринчиден, капчыкка кирүү үчүн узун сыр сөздү коюп, идентификациядан өтүңүз. Электрондук капчыктан сыр сөздү жана алынган СМС коддорду эч кимге, анын ичинде туугандарга, банк кызматкерлерине, укук коргоо органдарына, кесиптештерге айтпаңыз жана ачыкка чыгарбаңыз. Карта сыяктуу эле электрондук капчыкты колдонууда түшүнүксүз шилтемелерге кирбеңиз жана ал жерге маалыматтарды киргизбеңиз. Эгерде электрондук капчыгыңыздын тиркемеси жүктөлгөн телефонуңузду уурдатсаңыз, дароо банкыңызга кабарлаңыз жана капчыкка бөгөт коюңуз. Бирок заманбап жана ыңгайлуу технологияларды колдонуудан коркпош керек. Болгону этият болуп, сактык чараларын көрүү зарылдыгын эстен чыгарбоо зарыл. Анткени алдамчыларга кабылып калбоонун жолун билүү керектүү учурда туура чечим чыгарууга жардам берет. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.